Жагымдуу сөз менен айтууну баштайлы. Sen kaybolsunuz. Otur. Ben senin akıllısın. Ben senin gözlerini taşıyorum. Ага, senin gözlerin canım. Sen sulu sana akıllısın kızım. Акылдуу кызсың. Ben senin giyimleri bağlarım. Мен сенин жүрүш турушуңа суктанам. Ben senin şazdagайлуулугуну жакшы көрөм. Мага сенин боорукерлигиң жагат. Sen andan mekteптер окуучусуң. Мен сени тапкычтыгыңды баалайм. Ben senin çarşı menüsü sulanam. Ben sen тазалыгыңды жакшы көрөм. Мага сенин кийимиңди жагат. Sen жакшы кызсың. Ben senin soğuğunu bağlarım. Мен сени таанууну каалайм. Азаматсыңар балдар, анда сабактын темасын билип көрөлү. Карагыла сүрөттү карайбыз. Эмне деп ойлойсуңар? Kırgız elgi. Жаныбарлар байрамда Майрам, Kırgız elgi. байлоо. кыргыздын кийими, улуттук кийими, дагы Kırgız'da baş giyim. кыргыздын улуттук баш кийими. Бул жерде бул сүрөттө көрсөтүлгөн э? Бул сүрөттөчү? Kırgızların baş giyimi. Баш кийими жөнүндө. Демек бүгүнкү биздин сабагыбыз кандай деп ойлойсуңар? Кандай темада болот экен? Uludağ baş giyimi. Так, демек окуйбуз. Сабактын кептик темасы улуттук баш кийимдер экен. Сабактын грамматикалык темасы илептүү сүйлөм айталуу. Бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышалы. Угуштурабыз. Тема боюнча жаңы лексиканы өздөштүрөбүз. Илептүү сүйлөмдү туура жаза алабыз. Тыныш белгилерин туура кое алабыз. Улуттук баш кийимдер деген текст аркылуу илептүү сүйлөмдү бышыктайбыз. Таяныч үлгүлөрдү колдоно алабыз. Улуттук баш кийимдер деген текстин тыным менен окуп түшүнөбүз. Ар бир тыным боюнча суроолорго жооп бере алабыз. Баш кийимдерге кандай мамиле кылуу экенин билебиз. Жаңы сөздөрдү. Чөлкөм деген сөздү буга чейин уктуңар беле? Кантесиңер, чөлкөм. Чөлкөм деген сөз бул сөздүн синоними аймак. Кочкор аймагы, нарын аймагы. Түшүндүңөрбү? Аймак, чөлкөм деген сөз түшүндүңөр э? Кадыры. Кадыры деген сөздү уктуңар беле? Кадыры. Кадыры, баркы, ардак, ардактуу, сыйлуу деген сөздү уккансыңар э? Демек, кадыры деген сөздүн синоним сөзү кайсыл экен? Баркы, ардак, сыйлуу. Тепсенди. Тебеленди. Тебелөө. Синоним сөз тебелөө э? Маанилүү сөздөр тебелөө. Эмне үчүн болот бул тепсенди деген сөзмү? Адам менен бирдекени үстүнөн басып кеткен. Басып кеткен нерсени тепсенди деп атат э? Так, шоңшойгон. Шоңшойгон деген сөз уктуңар беле? Шоңшойгон. Шоңшойгон деген геометриялык фигура. Билесиңер шоңшойгон эмне кайсы? Геометрикалык кайсы фигура бар? Шоңшойгон. Конус. Конусту биз шоңшойгон деп айтат экенбиз э? Демек карагыла анда текстке карата, дегенде текст окурдан мурда текстке карата тапшырмаларды угабыла. Биринчи улуттук баш кийимдер деген текстти биз тыным менен окуйбуз. Ар бир тынымда суроолорго жооп беребиз. Текстке карата берилген тапшырмаларды аткарабыз э? Ана ичибизден акырын окуйбуз. Мен да бир окуп берейин э? Улуттук баш кийимдер. Кыргыздардын эң ыйык буюму баш кийими. Кыргыз эли аларды абдан ардакташат. Жерге, тепсендиге таштабайт. Аны тегеретип ойнобойт. Атасы баш кийимин баласына гана берет. Эч кимге да белекке берген эмес. Баш кийимди адам отурган отургучка койбойт. Адам отурган
отургучка койбойт. Эми суроолорду карайбыз. Кыргыздар баш кийимге кандай мамиле жасашкан? Ким жооп берет кана? Кутман. Кыргыздар баш кийимди аябай сыйлап, жерге таштабай, сепселенде кылбай, тегеретип ойношкочу. Ойношкой, сыйлуу мамиле жашайт. жасап. Дагы. Андан кийинки суроону баш кийимди кимге калтырган экен? Баш кийимди кимге калтырыптыр? Атасы баласы макал алтырган. Атасы баласына калтырган. Калтырган. Тексттин экинчи бөлүмүн окуйбуз. Туура. Мен да жолу окуп берейин. Кыргыздын эркек кишиге тиешелүү эң маанилүү баш кийими бул калпак. Кыргыз калпагы жашоо тиричиликке ыңгайлуу, ысыкта күндөн сактаган, суукта ызгаардан коргогон, жылуу десе жылуу, жеңил жана жайлуу баш кийим. Калпактагы ар бир түс жана ою өзүнө таандык маанини туюндуруп турат. Калпак бири-бирине дал келген 4 талаадан куралат. Ал 4 талаа байыркы заманда аныкталган адам жашоосунун 4 башталмасы: от, суу, аба, жер болуп саналат. Түшүндүкпү? Ооба. Анда суроолорго жооп беребиз. Калпак кимге таандык экен? Айдана Калпак кыргыз элинин эркектерине таандык экен. Тиешелүү эң маанилүү экен, буюм. Буюм экен, кыргыз элине таандык экен. Андан кийинки суроо, калпактын түзүлүшү кандай экен? Анда эми Калпактын түзүлүшү бул от, аба, суу жана жер. жерди түшүндүрөт экен. 4 эмнеден турат экен? Суу. 4 талаадан турат экен. Ал 4 талаа эмнени түшүндүрөт экен? Эмир айткандай, жерди, Абаны. Андан кийинки эркекке тиешелүү кандай баш кийимдер бар? Калпактан дагы бөлөк. Сана Эмир? Тебетей бар дагы. Топу. Анда кеттик. Тексттин кийинки бөлүгүн окуйбуз. Мен да бир окуп берейин. Мындан тышкары байлыкты жана бийликти башкарып турган баш кийим тебетей. Бир чөлкөмгө бийлик жүргүзгөн, башка улууларга таанымал, кадыры да, бийлиги да бар адамдар кундуздан тебетей кийишкен. Бирок алардын баары төбөсүн кара менен каптатышкан. Кыргыздардын ичинде хандык даражага жеткен адам гана төбөсү кызыл менен тыштаты кийген. Карапайым адамдар кышкы суукта койдун терисинен тигилген тебетейди кийишкен. Ана тебетейдин кандай түрлөрү бар экен? Ким жооп берет? Сагина? Тебетейлер кундуздан же койлордун терисинен жасалат. Тебетейдин 2 түрү бар экен, Кундуздан же койдун терисинен тигилген. Кызыл тебетей кийген хандарга мисал келтире аласыңарбы, Селима? Мисалы Алымбек Татканын кызыл тебетеи болгон. Алымбек Татканын кызыл тебетеи болгон экен. Анда тексттин кийинки бөлүмүнө өтөлү. Окугула өз ишиңерден дегендер. Окуттуңарбы? Мен дагы 2 жолу окуп берейин. Кыргыздар эркектин баш кийимине гана баа бербестен, аялдардыкына да ашыкча көңүл бурушкан. Кыргыздар илгертеден баш кийимди азектеп кийип келишкен. Кыргыздын баш кийимдери жылдын 4 мезгилине жараша кийип жүрүүгө шартташкан. Мал, аң терилеринин кийизден жана кездемеден тигилет. Алар топу, шөкүлө, келечек. Топу жеңил баш кийим. Ар кыл түстөгү жертиктен төбөсү менен алкагы тегерек жапыс тигилип, зер бермет шууру акат менен кооздолуп үкү тагылган. Шөкүлө кыргыз келиндери кийген
кооз баш кийим. Ал шоңшойгон конус түрүндө тигилген. Элечек негизи бул баш кийим аял затынын ажарын ачат. Ал ак кездемеден тегеректе кат-кат кылып оролот. Аял затка тийиштүү кандай баш кийимдерди билдик? Рамис жооп берем дейт. Аял затка тийиштүү элечек баш кийим. Элечек баш кийим. Элечек баш кийим Билдик. Дагы кандай баш кийим бар экен? Шөкүлө жана топо. Шөкүлө жана топу бул аял затка тийиштүү. Тийиштүү баш кийим. Баш кийим үйлөндү толук жооп бересиз. Андан кийинки суроо, элечекти кимдер кийеткен, Селима? Элечекти кыргыздардан бар. Келин кыздар кийишет экен. Кыз келиндер анан силердин апаларыңар да кийеби? Апалар, элечекти апаларыбыз да кийет дейсиңер. Кыз келиндер эле эмес, апаларыбыз дагы элечек кийишет. Топу кандай баш кийим экен? Рамис? Топу жеңил баш кийим. Мен азаматсың. Тексти анда түшүндүк, Анда жазуу ишине өтөлүп, текстеги кээ бир сүйлөмдөрдү илектүү сүйлөмдөргө айландыргыла дейт. Текстти карайбыз, жазабыз. Осулап карап, таап, анан жазгыла, Жазуу ишин баалоо критерийлери. Жазуу 5 упайга бааланат. Буга чейин отурбузбу. Сүйлөм туура түзүлсө канча упай беребиз? 2 упай. Илектүү сүйлөм тыныш белгиси туура коюлса 1 упай беребиз. Грамматикалык катасы жок болсо 2 упай беребиз. Демек, ошана баштайбыз. Аделина оку. Атасы баш кийимди баласына гана берет. Айдай, илектүү сүйлөм болдубу? Тегеректик ойноп коюш. Тегеректик ойнобо. Биринчи сүйлөмүң туура эмес болуп калды, Экинчиси тегеректик ойнобо. Биринчиси түзүлгөн, экинчиси сүйлөм туура түзүлдү да, Ала экинчиси. Экинчисине 5 упай бересиң, биринчисине жок. Ар кимиң өзүнүн упайына эсептеп отургула. Демек, дептериңерди алмашкыла, анан бири-бирине текшергиле дагы упайын кой бергиле. Дептериңерди алмашкыла. Сүйлөмдөрдү текшергиле. Критерийге туура жооп берип атабы. Анан упайын кой бергиле, макулбу? Эмне деп жазылыптыр? Окучу. Жерге таштагыла. Туура түзүлгөнбү? Тегеректик ойнобо. Адам макнаган отурмушка койгон. Тебетейди ки. Белечек Белечек. Демек, буга канча упай бересиң? Сүйлөм туура түзүлдү. Ар бир упайын эсептеп жазгыла, макулбу? Жаздыңарбы? Упайларыңарды эсептеп. Андан кийинки тапшырмага өтөлүп, кырдаалдык тапшырма. Бери карайбыз. Биринчи катар силер биринчи тапшырманы аткарасыңар. Сен көчөдө баш кийимин топ кылып ойноп жаткан баланы көрдүң. Сен ага эмне деп айтасың? Эмне деп айтышыңар керек ал балага? Ошол жөнүндө силер ойлорду бул жака алдыңгы чогулуп жаза бергиле. Так, экинчи катар силердики чет өлкөлүк досум келди. Ал калпакка кызыгып сурады силерден. Калпак жөнүндө эмнени айтып бересиңер? Ошону бул кагазга жазгыла. Жакын келгиле. Жакын келгиле. Үчүнчү топ, үчүнчү катар силер болсо, силерге мугалим тапшырма берип атат, элечек жөнүндө айтып берди. Силер карагыла, элечек жөнүндө эмне айтып бере аласыңар? Ошол жөнүндө бул кагазга жазгыла жатып, анан айтып бересиңер. Макулбу?
Имгерчик бөлүмөрчү жооп бересиңер. Ana 3-cü qatarda oldu, 1-ci qatar bizde Upay менен баалайбыз, жакшылап карап туруңар. Берилген тапшырма боюнча маалыматты толук берсе, айтып берсе, анда 2 упай беребиз. Айткан тексти кызыктуу болсо 2 упай беребиз. Сүйлөмдү туура татаал сүйлөмдөрдү колдонса, анда канча упай берет экенбиз? 1 упай. Болуп турабы андайдан анда? Эгерден көчүдөн топ менен баш кийим менен ойноп жаткан баланы көрүп калсам, мен ага улуттук баш кийим бул эң ыйык буюм. Ошондуктан баш кийим менен ойнобо деп айтам. Жерге баш кийимди таштабаш керек. Анткени ал кыргыздардын ардактуу буюму. Баш кийимди урматташ керек. Бул буюмду кыргыздар илгертен аздеттеп кийип келиш керек. Ошондуктан ойнобош керек. Анткени биз аны башыбызга кийебиз. Анткени биз аны башыбызга кийебиз. Канча упай беребиз? 5 упай беребизби? 5 упай. Саламатсың. Калпак бул кыргыз улуттук баш кийими. Эркектер гана кийишет. Калпак ала тоонун символу. Кыргыз калпагы жашоо, тиричиликке ыңгайлуу, суукта ызгырлуу баш кийим. Атадан баш кийими баласына гана берет. Калпак кийизден тигилет. Кыргыздар ак калпакты абдан сыйлашат. Ак калпакты абдан сыйлашат. Жакшы жооп бердиби? 5 упай. Келечек негизи бул баш кийим аял затынын ажарын ачат. Ал кездемеден тегеретип кат-кат кылып оролот. Келечекте турмушка чыккан кыз келиндер жана биздин чоң апаларыбыз кийет. Болду. Эми карагыла. Суроого жооп беребиз. Эмнеге үйрөндү? Бүгүнкү алган сабакта эмнени үйрөндү? Эмне жакты, эмнени билди, эмне жаккан жок? Бул сабак эмне үчүн кызыктуу болду? Бул сабакта эмнелер кызыктуу болду? Ошолор жөнүндө жооп беребиз. Жооп берүүдө кеп үлгүлөрүн колдонобуз. Кана, ким жооп берет? Мен баш кийимди тепселебиши керек экенин үйрөндүм. Баш кийимди тепселебеш керек экенин Мен жаңы сөздөрдүн билдим. жаңы сөздөрдү билип дагы Кыз келиндер, апалар элечек кийгени кызыктуу болду. элечек кийгени кызыктуу болуптур. Эми Мен кыргыздардын улуттук баш кийимин бул калпак дегенин билдим. Кутман Мен Тебетейдин үйдө тарабы кызыл болсо, кызыл болгон хандар кийгенин гана билдим. Жана карапайым эл кыштын суук күндөрү Тебетейде койдун терисинен тигип кийишкен экен. ошону билиптирсиңер, азаматсың. Мен кыргызды башкарган башчыларды кийгенин билдим. Кыргызды башкарган башчылар Тебетей, кызыл Тебетей кийгенин билдик, Бүгүнкү сабак кызыктуу болду? Өзү упайларыңарды эсептедиңерби? Демек карагыла. Үй тапшырманы жазып жатканда критерийди унутпагыла. Кенен ыраактуу айтып берсе 2 упай беребиз. Тапшырманы айтып берүүдө сөз байлыгы жеткиликтүү болсо дагы 2 упай беребиз. Айтып берүүсү түшүнүктүү болсо 1 упай беребиз. Сабак жактыбы? Саламатта.